Kesке чейин күтүп отурдум эле. Элдин колдоосуна ээ болгон Садыр мырза бул конституция боюнча эмне оюн айтар экен деп. Чынында аябай үмүттөнүп отургам. Анткени акыркы убакта элдин прогрессивдүү алдыда багыттап бараткан коомдун реакциясын кечөгүнүп көрдүк. Бирок мына азыр эле Садыр мырзанын билдирүүсү чыкты. Ал жерде жаңы конституция жөнүндө айтып келип, жана ошол жаңы конституция эмне үчүн кирип атканын негиздеп келип, мындай деп сүйлөп атат. Мен жаңылбас үчүн айтып коеюн. Бирок 2010-жылы кабыл алынган конституция бир уч адамдардын же бир кишинин пайдасы үчүн элдин аталган укуктарын чектеп койгон деп атасыз, Садыр мырза. Бир уч деп атасыз. Азыркы келе жаткан конституциянын долбоору бир адамдын эле кызыкчылыгын ойлоп жатат. Ушул түшүнүктүү эмеспи? Бардык эл түшүнүп атат азыр эмне болуп атканын. Бир гана адамдын. Ал конституция менин билишимче парламентаризмге багыт алган конституция болчу. Ал конституция менин билишимче депутаттардын укуктарын коргоп, депутаттардын айтканын бир аз парламенттин авторитетин көтөрүп, парламентке кадам таштаган конституция болчу. Азыр бул конституция ал жөнүндө бир ооз сөз жок. Бул конституция менен биз бүткүл эркиндикти басып, парламентти басып, бардык бийликтин эгеси, кожоюну президент болуп калып атат. Мына айырмасы. Мен айтып аткан оюнча, сиздин айтканыңыз менен бүгүнкү акыбал карама каршы келет. Муну сиз түшүнүшүңүз керек. Андан кийин айтып жатасыз. Тактап айтканда 2010-жылы кабыл алынган конституциянын 114-беренесинде конституцияга өзгөртүү киргизүү гана мүмкүнчүлүгү каралып, ошол эле убакытта толуктоолорду киргизүүгө же дагы редакцияны кабыл алууга бөгөт коюлуп калган. Мейли, ал жерде алешемдик болушу мүмкүн. Бирок эмне үчүн сиздер алып келе жаткан конституцияда ошол эле статья кайталанып турат толугу менен? Эмне үчүн сиздер алып келе жаткан конституцияда жаңы конституцияны киргизүү процедурасы каралган эмес? Анда эгер сиз ушул нерсени сындап жатсаңыз, анда эмне үчүн ошол эле нерсени кайта жаңы конституциянын долбооруна киргизип жатасыңар? Менин оюмча, сиздерде дасыккан юристтер иштеди. Сиз да карап көрдүңүз. Демек азыр бүгүн коргоп чыгып атсаңыз, негизи эле бул конституциянын автору ким экени билинип калды. Сиздин сөзүңүздөн кийин. Эмне үчүн анда, эгер ал туура эмес болсо, 114-статья сиздин колдоп аткан конституциянын долбоорунда ошол эле статья кайта эле басылып жатат. Эмне үчүн? Андан кийинки өтөлү. Бул акыркы 10 жылдагы жашоо турмушубуздун далили болду. Кыргызстанды шопурлар, жан сакчылар жана ушул сыяктуу бир уч адамдар башкарып келди деп жатасыз. Суроо туулат да, ошол шопурлар кимдин шопурлары эле? Депутаттардын шопурлары бул. Парламентарийлердин шопурлары бул. Ошо шопурлар, сиз айткан жан сакчылар, бул президенттин шопурлары жана жан сакчылар эмес беле? Ошол бизди көйгөйдү алып келген ушул президенттик башкаруу эмес беле? Ошол бизге шорду кыргыз элине 30 жылдан бери көйгөйдү кылып келе жаткан кимдер болгон? Парламентпи? Легендарлуу парламентпи? Андан кийинки парламентпи? Ошол президенттик башкаруу андан кийинки ныгырууга өтүп, конституцияны өзгөрткөнгө карабай, парламенттик системага баш койгонго карабай, ошол президенттин шопурлары сиз айткан, ошол президенттин жан сакчылары башкарып келди го. Эмне үчүн бул жерде биз парламентти күнөөлөшүбүз керек? Сиздин билдирүүңүздө дагы алешем чийки бири-бирине карама каршы келген сөздөр көп экенин байкадым. Демек, мен кече күнү окуп чыккан конституцияда ошондой нерселер абдан көп болчу. Биздин ар бир сөзүбүз бири-бирибизге каршы келип жатат. Ар бир сөзүбүз бири-бирибизге каршы келип жатат. Мына бул жерде окуганда кайсы тил болбосун, кайсы жерде болбосун, баары бир тоталитаризмдин, диктатуранын жыттанып турган айткым келет. Бул жолдон кайтышыбыз керек, Садыр мырза. Кайталы элди бириктирип, элдин айтканын угуп, элге чыныгы бийликти берип,
Кыргызстанды алдыга алып жөнөйлү. Мен сизге ушуну дагы бир жолу айткым келет. Рахмат.